коррупцияга айыпталынып камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаевдин жана анын жакындарынын мүлктөрү камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат билдирди. Камакка алынган мүлктөрдүн тизмесинде 7 автоунаа, турак жай, көп батирлүү үй, адам жашоого ылайыкташпаган 4 имарат, дүкөн жана жер тилкеси. Ошондой эле 3 коомдук фонддогу жана бир нече ишканаданын үлүштөрү бар. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевке коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, 5-июнда 2018-жылы камакка алынган. Ал Бишкек жылуулук электр борборунун тесттин айланасындагы жаңжалга байланыштуу айыпталууда. Тергөөнү УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы жүргүзүп жатат.